Жакшы жүрөсүзбү? Жакшы, рахмат. Келес. Биринчиден Асхат ага сизге чоң рахмат. Мен бүгүн бул жака чакырган себебибиз сизде. Жакында аябай бир өрнөктүү иш кылдыңыз. Маалымат караштарынан да кетти, социалдык тармактардан да кетти. 8 жолу көпүрөнү суу алып кеткен жерде тобокелчилик кылып, чөнтөгүңүздөн бир эл журтка көпір салып бердіңіз да. Бұл Қарақұлжа районунун Көкжар дарыясы. Ал кичинекей суу болгону менен далай көпүрлөрдү агызып кеткен. Убагында Өзбекстан малын ташып аткан мезгилде алар көпүр курса аны алып кеткен экен. Бирок ошого карабастан тобокел кылып, бир жогорку сапатта куруп берейин деген ниетиңиз менен өзүңүздүн чөнтөгүңүздөн ушул иш-чараны бүтүрүп бериптирсиз. Анан өзүңүздө бир каалоо болгон экен, эч ким билбей эле койсо, айтпай эле койсо деп, бирок адамга рахмат айтпаган, Аллага да рахмат айтпайт деген бир сөз бар. Ошол нерсени карап туруп мен бир өрнөк окуя деп атадым да. Эмне себептен дегенде, азыр канча Кыргызстанда колунда бар адамдар бар. Эми алар саны көбөйө берсин, арасында берешендик кылып аткандар бар, меценат кылып аткандар бар. Бирок тилекке каршы кээ бирлери кичине каражаты болсо Дубайдан үй алып, андан ары Анталиядан үй алып, Аланиядан үй алып, биздин капиталды тышка чыгып кетип атпайбы? Адам көз өтүп кеткенден кийин ал дүйнөсү калат экен башка бирөөнүн колунда. Аны кандай пайдаланат, сатып ийеби, бир жараткан билет. Бирок сиз элдин журттун батасын ала турган чоң иш кылып бердиңиз. Ошол жерде мен билгенден бир 4-5 айылдын жашоочулары жайлоого түшөт, ар жакка барып чөп чабышат, дыйканчылык кылышат. Каттап турган жер абдан бир жакшы сапаттагы көпүрө болуптур. Мен өтө ыраазы болдум. Андан кийин биз ушу фракция менен кеңешип туруп, ушундай өрнөктүү иш кылып аткан, элге журтка кызмат кылып аткан мекендештерибиз башкаларга да өрнөк болуп атат деп, андан кийин жыйын өткөзүп, биз чечим кабыл алдык. Сизди ушул эмгегиңизди бир баалап, сыйлап, урматтап коелу деген ниет менен. Ошон үчүн ушундайлар көп болсун. Мен парламенттен да бир убакыт алып сүйлөсөм деп ойлоп атам. Анткени чындап Кыргызстандан табылган акча кээде сыртка чыгып кетип атат да. Сиз сырттан тапкан акчаны Кыргызстанга алып келип атасыз. Ал жөнөкөй акча эмес экен. Бир угушума караганда 30-35 миллиондой акча кетиптир. Проектисине бир 3,5 миллиондой акча кетиптир. Анан ойлоп атам, үй бүлөңүзгө да чоң рахмат. Бул семейный бюджет, бияка коротолу, тияка коротолу деген үй бүлөңүздөн бир башка чечим болсо кандай болот эле? Айтор бир туугандарыңыз, Айбек ага, Нурбек ага баардыгыңыздар биригип туруп элге журтка абдан жакшы кызмат кылып бердиңиз. Эгерде мекендештерибиз, колунда бар инсандар ушундай ойлонсо, ушундай чечим кабыл алса, канчалган социалдык объекттер бүтпөй турат. Азыр мисалы бир 20 миллиард сомго жакын акча жылына кап вложение деп коет, ошол курулуштарга кетет да. Эгерде сизге окшогон инсандар ушундай иштерди бүтүрүп берсе, мамлекеттин бюджетине канча пайда болмок? Бейбечараларга социалдык төлөмдөр катары кетмек балким билим берүү тармагын, саламаттык сактоо тармагын реформалоого кетмек. Ошон үчүн абдан бир жакшы өрнөк. Анткени бир убагында Американын чыган инсандардын бири Джон Кеннеди айткан экен да, мен мекен мага эмне кылып берет деп ойлонбой, мекенге эмне кылып берем деп ойлонуш керек деп. Сиз өзүңүздө бир мамлекет кызматы деле иштебепсиз. Жерден баягы боор көтөргөндөн баштап өзүңүз тиричилик кылып, башка өлкөлөргө барып, бизнес кылып, андан кийин ушу мекениме кызмат кылайын деген ниет менен ушул ишти кылыптырсыз. Сизге абдан чоң ыраазычылык билдирели деп чакырып турабыз. Анан Эркин мырза, сизге да чоң рахмат. Анткени жакшылыкты кылган адамдын жакшылыгына себеп болгон, жардамчы болгон дагы ошончо сооп, ошончо жакшылык табат дейт. Кошо жүрүп, досуңуз, замандашыңыз, шеригиңиз менен ушул иштин бүтүшүнө себеп болуп, дем берип дегендейчи. Чоң рахмат сиздерге. Кудай колдосун, тапканыңыздарга береке берсин. Айтат го, ким эгерде элге журтка берсе, ошол нерсе эч убакта жок болуп кетпейт экен. Акыретиңе да пайда дейт. Анан кайрадан өзүңө 10 эсе, 700 эсе болуп кайтып келет дейт. Ушунча элдин батасы менен түбөлүк агарып көгөрүп, иштериңизде береке боло берсин. Рахмат. Азыр бүгүнкү күндө ошончо миллион эмес, например, 30 000 сом акча бир үйдөн чыгышы кыйын. Ошолор демиле көтөрүшүп бир туугандар. Ошону кайра эле келинчеги, балдары, кыздары деген бар. Ошолордун баардыгы бир эле бул эмес, ошолор кошо эми тарбия көргөндүгү да. Эми баягы семейный
үйүнө баргандан кийин бул сөз сүйлөнөт экен да. Эмне кылат ал аз акча эмес. $3.000 эмес, $30.000 эмес. 3 миллион дагы эмес. Анан ошончо каражат үйдөн чыгып аткандан кийин биринчиден аял дагы жакшы болуш керек экен да. Баягы биз айтабыз, аял жакшы, эр жакшы депчи. Базер жакшы, канча жакшы. Ал дагы жөндөн жөн чыкпаса керек ал сөз. Бирок ошону дем күч беришип бир туугандары. Аябай чоң иш кылышты. Алла ыраазы болсун досум. Сен айтмакчы, кээ бир инсандарыбыз кыргыздын жарандары башка мамлекетке барып суу чыгарып жүрөт. Биздин өзүбүздүн өлкөдө суусуз, таза суусуз менен камсыз боло элек көп жер бар да. Ошого салыштырып неметкенде карап көрсөк, аябай жакшы иш кылдың досум. Алла ыраазы болсун сизден. Ар дайым ушундай элдин кызматында болуп, сыйдын төрүндө болуп жүрө бер. Рахмат, канча деген сооп калдың, канча деген элдер бүгүнкү күндө ошо ар жагына өтүп кетип, түштөн кийин жамгыр жааса ойлонуп, иши бүтсө бүтүп, бүтпөсө бүтпөй качып кеткендер да болгон. Болбосо ошол жакта калып каласың. Мен муну айттым, сен бул жерде түнөп калган жоксуң. Белки Саргамыш, Телман жактан барып алгандар келет мал менен, арык жазган мал. Кайра айдап кетейин десе чарчап калат. Жүктөп кетейин десең баары расход. Жүктөп кете тургандардын жагдайы бар, жагдайы жогу бар. Ошол жерге анан кийин чатыр болсо чатыр, болбосо мен көзүм менен көрүп өзүм деле бир күн калганмын да. Анан кийин экинин бири муну кыла албайт. Буга биринчиден патриоттук сезим керек, экинчиден баягы өзү ошол жерден туулуп өсүп ошол жерде чоңоюп калгандыгы үчүн ошону элдин көйгөйүн карап туруп анан кийин туугандары менен сүйлөшүп бир чечимге келишип, ошону мынакей 1 жылга жетпей бүтүрүп бердиңер. Чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Илгери мен Раматылык апам барда мына Секелекке өтүп кетип аткан жол барбы? Көпүрө. Балам ушуну оңдоп койсоң, ушуну оңдоп койсоң деди. Анан боптур оңдойбуз болуп анан бир идея болду. Анан кийин эле бир какой-то мезгилде бир кишилердин немеси чыгып, алар оңдойт болуп, бизге эме болбой калды. Анан ошол ойдон калып кетти. Анан муну мен деле унутуп калдым ошол ойдон. Анан какой-то мезгил өттү. Бир будан 6-7 жыл мурда Айбек айткан. Менин брат ушуну көк жарды оңдоп коелу. Хотя аны мен айттым эми. Ого канча акча кетет билесиңби депчи. Эми чын айтканда мынча акча жетеби деп мен бир айтып койгом. Эми аны айтыштын кереги жок. Ошол ойдон дагы калып кетти. Ошол ойдон биз деле унуттук. Анан кийин дагы бир туугандарыбыз көпүрө салды, кийин эле ал деле алып кетти деди. Айбек айтты менен ошо. Брат, ушундай кылып коелу. Болуптур. Биринчи мен отказ бердим, чын айтайын. Билесиңби, көп акча кетет. Ону кургандан эртең дагы алып кетип, уят болгонубуз жаман. Бардыгынан курушуп курабыз, алып кеткен чатактап. Ошо корктум, ошодон кийин эле ол деле ошондо дагы 1-2 жыл өтүп кетти. Анан будан былтыр 22 идея кылып, боптур деп анан акыры макулдук бердим. Макулдук бербем, Кудай жолуна ушу бирдеме жасайын деп өзүм деле ниет кылып жүрдүм эле. Акыры ошол нерсе буйруптур, ошону жасадым. Анан баягы жасаганыбызда эле баягы 1 айдан кийин биз баягы согласия, эрте кышында салдык да. Жазда баягы чоң сел келип атпайбы. Ону көргөндө эле вообще биз аябай кыйналдык да. Анан чынын айтканда биз деле мос куруп көрбөппүз. Муну проектин чыйдырдык, чыйдырылган экен. Ошол менен ар кандай нерселер чозулуп отуруп 1-2 ай өттү. Прораб жок, мындай жерге башка жерге курса болот экен. Ондой жердин өтө сложный экен. Акыры эмебиз келбей, ана бир киши айтып калды. Лучше Андижан мост деген бар деди. Анан ошону айтып, Өзбекстанда тааныштарыбызга айтып, анан бир кишини чакырып, бир пожилой киши экен. Ошо келип, ошол проектти башкача
кече фундаменттерин өзгөрттү согласияга. А так проектте свая экен. Эми сваяны казайлы десек, биздеги ошого ылайык жооп бере турган станок да жок экен да. Анан айлам урады. Таптык бирок сваянычы. Тапкан менен мен гарантия бере албайм. Астан бир таш чыгып калса дейт. Ойлонуп отуруп анан ошо кишинин Өзбекстандык бир аксакал келди. Ошонун идеясы менен акыры ручной сваяга өттүк да. Ошол согласие берди. Ошентип анан башталып кетти. Эми ал жерде эмеси эме болду бизди кыйнаганы. А так мен ойлоп койдум, мосту деле куруш оңой эле экен. Астында баягы фундаменттин сваяны казып чыгыш бизге кыйын болду. Эмне дегенде баягы жерден казабыз, отуруп суу келип суу толтуруп коет, насос менен сордурабыз. Баягы эмне дегенде о жерге көп суу сиңип калыптыр да. Бүт эле шагыл экен. Бизди ошол кыйнады. А так тез эле бүтмөкпүз. Отуруп азыр айлабыз мукураганда акыры баягында азбес турбадан алып келип көмдүк да. Полный нерсесинчи. Эми ошентип кыйналып акыры кышта баллон жак, бетон куйдук. Эртерээк үспөйт этпейт анан акыры ой токтотойлу эртең суукта бетондор муздап кетпесин деп акыры жазга аракет кылдык. Эрте жазда кайра баштап, Кудайга шүгүр мына Кудайдан аман эсен бүтүп мына элге канчасында мына 15-майда тапшырып менин көңүлүм ток. Ошо ыраазымын ушунча нерсе кылганыма. Мен деле мынча болуп кетем деп ойлогон эмесмин. Мен өзүмчө эле кичине эле эч кимге айтпай эле ушундай эле ачып коем деген. Анан идея болбойт экен баары. Бир туугандарыма айтып, кача жок деген мындай ырым-жырым кылып коелу. Ошо менен моз бүтүп калды. Не дейм, ошо эл үчүн болсун ушу моз. Башка эмне дейм, колдон келгенибиз ушул. Эми дагы алдыда көп нерселер бар дейт. Эми туура келсе жасаганга аракет кылабыз. Ушул мен айта турган сөзүм болду. Сизге дагы рахмат инебиз. Ушинтип чакырып ушул жерге. Албетте. Мен азыр мага мына окуяны айтып берген аябай жакшы болду да. Не себептен дегенде эң биринчи идея кимден келди дегенде апаңыздан келген турбайбы? Раматылык жаны жаннатта болсун. Ошол керезди аткарганыңыз бул чоң нарк. Апамдын айткан сөзү эле жерде калбасын, көз өтүп кетсе дагы деп туруп аткарганыңыз бул чоң нарк. Ким апаны сыйласа, ким апанын ыраазылыгын алса, ал бейишке жолдомо алат экен да. Бейишинлердин таманасында дейт, бул биринчи. Экинчиден, баары карасаңыз, эненин тарбиясы, туура багыты балага канчалык жакшы чечимдерине себеп болот да. Бир ооз айтып койгон экен, ошол нерсе жүрөгүндө жүрүп, акыры ишке ашыптыр да. Мисалы, ошол эле апа айтса болот эле да, балам мени Дубайга жөнөт, балам мени чет өлкөгө эс алдырып кел, балам мага шуб алып бер десе болот эле да. Жок балам, көпүрө куруп бер дегени. Көрдүңүзбү, эне кандай болсо, коом ошондой болот. Эл башка, эр башка да. Эрди, азаматты ата тарбияласа, элди эне тарбиялайт деген ошо болот экен. Ушул окуяңыз мага аябай ибараттуу болду да. Бул мага мындай руханий жактан да азык боло турган окуя болду. Өзүңүз билесиз, ошол көпүрөдөн эми чымчык жорголоп өтөбү, эшек өтөбү, жылан сойлоп өтөбү, суу келе берет. Адамды айтпай эле коеюн. Азыр кандай сонун сөздү айтып койду, карасаңыз, алыска айылдардан барат. Жамгыр жааса өтүп алып туруп кайра качат. Сел алып кетсе мен биякта калып кетпейин деп. Өзүнчө эле бир арал сыяктуу болчу да. Анан баягы малын айдап бараткандар малын токтотуп коюп, жаркка алып кете албай, айдап кете албай, же ташып кете албай, же даржага кете албай, өзүнчө эле бир кыл көпүрө сыяктуу болчу да. Анан эми ушу түбөлүгү түз болсун, жараткан коргоп берсин, сел алып кетпесин деп себебин да кылыпсыз, үстү жактарын, агымдарын бир жөнгө салганга аракет кылыпсыз. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Мен дагы бир жолу айтам, бул өрнөктүү окуя. Бизнесмендер жылдан эле өздөрүнүн жыргалчылыгын ойлоп, баары эле андай эмес, бир ошондойлор да бар да, баягы чет өлкөдөн үйлөрдү алып, чет өлкөлөрдөн бизнести кылып, жок элге кыла берсе жакшы болот. Анткени кайсы нерсе сеники дейт, тамагыңдан өткөн нерсе сеники экен, оозуңа кирип. Тамагыңдан өтпөй калса, ал да сеники эмес экен. Кийип эскирткениң сеники дейт, анан элге жутка бергениң, адамдарга пайдасына бергениң ошол сеники дейт. Бул дүйнөдө калган сеники эмес дейт, анткени көзүң өтүп кетсе, башка бирөөнүн колунда калат, ал чачып жок болушу мүмкүн. Кадырын билбеши мүмкүн дегендейчи. Ошого сизге чоң рахмат. Анда
ырымын кылып, бул тарапка өтүп мен тапшыр. Эл журт үчүн чын ыкластан кызмат кылуунун өрнөгүн көрсөтүп, Каракулжа районундагы Көкжар көпүрөсүн өз каражатына жогорку сапатта куруп пайдаланууга бергендиги үчүн Ободоев Аскарбек Алимбекович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ыйман Нуру парламенттик фракциясынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин Ыйман Нуру парламенттик фракциясынын лидери катары биз кол койдук, чечим кабыл алынды. Ушуну сизге тапшырып коеюн. Чоң рахмат, ийгилик болсун. Эл журттун батасын алып, өзүңүз дагы ушундай ооматтуу болуп, иштериңизге береке болуп жүрө берсин. Анан Райбек эним себеп болду, анан Нурбек агабыз да жардам бериптир. Ошон үчүн биз Ыйман Нуров парламент фракциясынын атынан Каракулжа районундагы Көкжар көпүрөсүн өз каражатына жогорку сапатта куруп пайдаланууга бергендиги үчүн ошо жеке ишкер Ормокеев Айбек Алимбековичке, ошондой эле жеке ишкерлер Ормокеев Нурбек Алимбековичке Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ыйман Нуру парламенттик фракциясынын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге бекем ден соолук, жакындарыңыз үчүн аманчылыкта болуп, жалпы жұрт кызыкчылыгы үчүн түйшүгү көп оор кызматыңыз жүзүлүү болсун каалайм. Чоң рахмат, муну дагы сизге аманат тапшырып коеюн. Экөөнү тең. Сиз да жардам бериң, келиң. Өзүм кийгизейинби? Өзүм кийгизейин. Ана бисмилла, келиң, сиз да катар отуруң. Бисмилла. Бул биздики. Болсо дагы ырымы кылып, оң жактан эмес керек экен негизи. Чечкенде сол жактан чечиш керек экен, айдап бар турбайбы? Неметкенде оң жактан деген. Сол жактан сол.